тоюмдуу жана кышта тамак кылбай калсаңыз тамактын ордуна да жели берчү салат аябай сонун. Баардыгыңыздарга жасап көрүүңүздөрдү сунуштаймын. Огуротко чуркап эле баклажан, помидор, кызарган помидорлордун баардыгын бирме-бир тере баштадым го. Болгарский калемпир өзүнүн огородунан чыкканчы, огороддон терип алдык. Огороддон терген баары бир сонун, башкача да эмнегедир берекелүү дагы болот. Бардык азыктарды бирме-бир жууп тазалап алып, баклажандан баштайбыз. Баклажанды майда турап, туз сеп, чекеге алып коебуз, зыяндуу суулары чыгып кетет. Андан кийин сабиз, болгарский баардыгын майда турайбыз, 4 бурчтук кылып, видеодо көрүп турганыңыздардай. Анан эле помидорго очурт келип, помидорду мясорубкадан өткөрүп алабыз. Мясорубкадан өткөрсөңүз сонун болот. Анан эле уже казанга кезек келди, дагы отту жагып, майды коебуз. Майды көбүрөөк кое бересиз. Икра майды жакшы көрөт. Майда канча көп салсаңыз, баклажан да жакшы курулат, баардык азыктар банкаңызда катпайт. Пиязды кууруп алабыз, аркасынан баклажанды кууруйбуз 10-15 минуттай убакытта. Андан кийин сабизди салабыз, сабизди дагы 10 минутта кошуп кууруйбуз, бир аз өлтүрөбүз. Андан кийин болгарскийни салабыз, чеснокты салабыз, кетме-кеттикте баардыгын 30 минут аралыкта кууруйбуз. Чеснокту салдык азыр. Андан кийин помидордун суусун куя алабыз. Мен 2 челек куйдум азыркы азык продукталарга. Ач көздөнүп, бирок мен 3 челек жасап алган экенмин, 1 челегим калды. Анда бирдемке кылып жасап коем го дейм. Зелень салабыз, зелень для любителей, мага жагат. Кинза, укроп, кашнич, еще жамбел саламын. Жамбел 1 пучок салдым, аябай сонун даам берет. Анан калемпир салам. Калемпир тоже для любителей. Ачуу жактырсаңыздар, өзүңүздөрдүн жактырганыңызга карап астратасын кошо бересиздер. Ачуураак болсо ачуураак, азыраак болсо азыраак. Помидордун суусун казанга куйгандан кийин 30-35 минутта кайнатып алабыз дагы. Менин салатым уже даяр болду. Банкага бирме-бир куя баштадык. Мен 1 литр, 2 литр банкаларга куюп чабамын. Видео сиздер үчүн пайдалуу болгон болсо, досторуңуз менен бөлүшүп, лайк басып, комментарий жаза кетиңиздер.